Саламатсыздарбы? Жамааттык медиа студиясында кезектеги эл соол программасы менен мен Сабыр Абдумомунов. Анда бүгүнкү конокту тааныштырып кетсем, студияда жарандык активист, коомдук ишмер Гүл Алмамбетованы чакырганбыз. Гүл эже, саламатсызбы? Саламатсыздар. Бүгүн биз Гүл айым экөөбүз жергиликтүү кеңешке депутаттыгына аялдардын баруусу, мүмкүнчүлүктөрү, тоскоолдуктары жана эмне үчүн аялдар жергиликтүү кеңешке көбүрөөк барса коом үчүн жакшы деген нерсени түшүндүрүүгө аракет кылабыз, Ооба, туура. Анда Гүл айым, мына сиз дагы быйыл жакында боло турган шайлоого өзүңүздүн талапкерлигиңизди көргөзүп атасыз, бирок ал тууралуу көп сүйлөшпөйбүз. Бул реклама жасадан башка болуп калат. Бирок биз ушул жергиликтүү кеңеш, сиз мисалы жергиликтүү органда көп жылдан бери аралашып жүрөсүз. Ичинен да билесиз, сыртынан да билесиз, үстүнөн да билесиз, астынан да билесиз дегендей. Ушул канчалык деңгээлде, мисалы ушул Бишкектин райондорунда мына жаңы конуштарга чейин кыдырып жүрөсүз. Канчалык деңгээлде ушул жергиликтүү кеңештин депутаттары коомдун турмушуна кызыктар? Бүгүн мурунку анализден баштасак. Биринчиден баягы 93-жылы биринчи жолу ушул шайлоо маселелери менен мен таанышып, анан ошондо эле байкалып калганда, ушул биздин айымдар кандай шайлоо болбосун, жергиликтүү кеңеш болобу, жогорку кеңеш болобу, облустук кеңеш болобу, ошол биздин айымдар катышканда негизи эле биринчиден баягы депутаттардын коомчулугунда өзүнчө коомчулук болот эмеспи? Негизи эле ушул аялзат катышканда жумушунун сапаты негизи эле башкача болот да. Анткени баягы эми бизде маданият нормасы бар. Маданият нормасы боюнча айымдар үйдө отуруп, анан кийин илгерки доордой мырзалар согушка кетип, жумушка кетип, анан кийин балдар менен эле калган, анан кийин үй жумушту жасашат. Бирок бул анча туура эмес. Анткени заман абдан эле өзгөрүлүп, анан кийин азыркы учурда мына быйыл 30 жылдык эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгын чоң маараке болобу, кичинекей маараке болобу, бирок бул бир жаштын дагы бир көрүнүшү. 30 жаш бул абдан жакшы жаш, токтолуп калып, ушул жакшы бир жемиштүү жашка келип калдык. Биздин өлкөбүз баарыбыз тең ошол жемиштүү жашка келип калдык. Анан ошол үй бүлө образын түзсөк, ошондо биздин жана тентек балдар, эркек балдарыбыз кичине көбөйүп кетти. Ошондуктан айымдарды сөзсүз кошуп, айымдар сөзсүз катышып, анткени баягы үй бүлө болгондо баягы тең тараптуу мамиле болот, тең тараптуу ушундай бир катташ болот. Анан кийин жанагы шериктеш өзүнчө боло бербейт да. Шериктеште баягы плюс минус болуп кошулганда ошондо бир жакшы, жигердүү жакшы жумуш болот деп ишенем. Бирок тилекке каршы биздин айымдардын көбү өздөрү ушул активдүү позицияга аттанышпайт да. Эми эл эмне дейт, анан кийин ушул эл эмне дейт деген кичинекей бир философема, идеологема деп койсок, өзүбүздү эле жеп салып атат да. Кой туруңуз, азыр сиз аябандай аттап кете атасыз теманы, галопом деп коет го. Ошо четинен эме кылалык. Мисалы канчалык деңгээлде ушул мисалы жакында эле мен бир гендерист жана ошол тренер менен сүйлөшүп калдым. Ал кыдырып келиптир бүт чет жерлерде кыз келиндердин арасында ошондой мисалы инструктаждык тренингтерди өтүп келиптир. Кантип тапшырса болот, кантип депутат болот деп. Жана ошондо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен сүйлөшсө, аябандай бир көйгөй маселе эме болуп калды да, жагып калган жок. Мындай орчундуу маселе бар экен. Мисалы жергиликтүү кеңеште айылдарда, аймактарда туш келди эле колунда акчасы бар балдар өтүп кетет экен. Депутат болупчу, анан депутат болуп турушат, анан алар келбей жүрүп, анан бюджеттик кабыл кечиктирип, анан кабыл албай, эмнеге бул акча мындай деп, жанан бюджет жөнүндө түшүнүк аябандай аз да. Окуган эмес,
бюджет каяктан куралат, каяка жумшалыш керек, бул беренеге деп келген, бул багытта деп келген акча бул жака барса болбойт дегендейчи. Анан түшүнбөй эле кайракыр эле кыйнап артка жөнөтүп ушундай бир көйгөйлөр жаратаптыр да. Ошондон да ойлонуп калдым да, мисалы аялдардын арасында билимдүү аялдар көп. Мисалы мугалимдер бар, вактынча иштебей аткандар бар, жана мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы балдары чоңоюп калган азырынча бош аялдар да көп да. Мисалы эмне үчүн ошол эмне тоскоолдук берип атат ушул эркектер менен тең тайлашып шайлоого чыкпаганыга? Биздин ошол биздин биринчи ошол жанагы коомчулуктун өзүнүн ичинде инициативалар абдан аз болуп атат. Ушул айым депутаттарды, айым талапкерлерди биз колдоого албай атабыз да. Биринчиден ошол аялдык жаамат өзү эле бири-бирибизди колдогонду жанагындай бир кызыктай ичкүйдүк, анан кийин көрө албастыктар, ошондой дагы учурлар болот. Андан сырткары баягы чынында эле жакшы бир үлгү болгон жок депутаттардын жумушундачы. Эмне болсо жана сиз туура айтып кетпедиңизби? Алар шайланып алышат, анан кийин көрүнбөй, анан кийин жоголуп кетишет. Жоголуп кетип туруп, анан кийин жана бюджетти кабыл алганда эле бир пайда болот, анан кийин шайлоо жакындаганда анан отчетторун көтөрүп чаап, мен тигини жазадым, муну жазадым дейт. А бул депутаттык жумуш деген күнүмдүк жанагы үй бүлөнүн образын, метафорасын кайра алып көрсөк, күнүмдүк жумуш да. Ар бир күнү канча адам сизде шайласа, ошолордун баарын тең баягы канча көйгөйлөр бар, канча талаптар бар, алардын баарын тең өзүнүн жүрөгүнөн, өзүнүн башынан, өзүнүн жумушунан өткөзүп, ар бир кагаздан, ар бир мыйзамдан кандай бир жеңилдик жаратса болот, кандай бир көйгөйлөрдү туура жол менен чечсе болот, аны эч ким ойлонбой атпайбы? Жада калса жана документтерди чогултканды, ошол маалыматты так таратканга ушул биздин өкмөттүн, биздин мамлекеттин алы жетпей атат. Ошондо бир жакшы чоң ишенич бар. Бул биринчиден бул массалык маалымат каражаттар ошо түшүндүрүү иштерине кичине көбүрөөк көңүл буруп, анан кийин жана чакырууларды көбүрөөк кылып, жанагы тренингтерди эми мисалы үчүн жана семинарларды бул баары эле эл аралык уюмдар өткөзөт. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү органдар мисалы үчүн жанагы эле баягы акимчиликтерди эле өткөзбөйт. Алар деле чакырыктарды жасап, түшүндүрүү иштерди жасап, эми баягы аймактарда эл менен иш көбүрөөк болот да. Шаарда болсо биз WhatsApp менен чечип калдык. WhatsApp менен онлайн менен чечип калдык. Бир эле аймакка чыгып көрсөңүз барып эле бир айдын башынан экинчи айга чейин басып барыш керек, көрүш керек, тааныш керек. Анан кийин аралык деле анча деле көп эмес да. Ошондо туура мамиле колдонуп, туура технология колдонуп, анан кийин мыйзам таануу бул негизи эле биздин жалпы биздин көйгөйүбүз. Ошол мыйзам таануу болбой, мыйзамды билбей мен ушинтип бузуп алдым деп мисалы үчүн айтат бир жаран. Баягы мыйзамды билбес, бул мыйзамдан баш тартканга болбойт деп туруп, мисалы үчүн сот чечимин чыгарып салат. Ошондой сыяктуу кылып эле ошол мыйзам таануу системасын бир чоң масштабка киргизип, ушул жарандык активисттер да ошол жерге, ушул жумуштарга, ушул процесстерге катышса, ошондо бир жакшы үлгүлөр пайда болсо жакшы болот эле да. Анткени кандай иштерибиз бурулбасын, кандай процесстер башталбасын, жалаң эле бир жыныстык болуп, алар болсо ошол бир эле ошол жыныстын кызыкчылыгын эле жактап эле отуруп кала атышпайбы? Мисалы кантип канчалык темага жакын элдин жашоосу менен, мисалы Бишкектин эле депутаттарын алып көрсөкчү, мисалы канчалык ошолор маселени түшүнүшөт жана билишет? Мен кадимкидей эле кээ бирде таң калам. Ошол жогорку кеңеш болобу, шаардык кеңеш болобу, алардын өзлөрүнүн мыйзам чегинде өзүнүн регламенти бар. Ошол регламентте так жазылып турат. Кандай бир ушундай милдеттер жазылып турат, укуктар жазылып турат. Анан кийин ошол регламентти окуп туруп, анан кийин талапкер болсо деген бир үмүтүм бар да. Анткени мисалы үчүн ошол жергиликтүү кеңештин, Бишкек шаарынын кеңешинин регламентинин 47-чи беренеси бар. Ошол 47-чи беренеде так жазылып турат. Мисалы үчүн жергиликтүү кеңештин депутаты жалаң эле комиссияга катышып жер талашпай, ар бир ушундай кандай көйгөй болсо ошол көйгөйгө жараша программа же долбоор түзүп туруп, анан кийин ошону ишке ашырганга ошол
кайсы мамлекеттик орган болобу же муниципалдык орган болобу ошолордун жумушуна тактап туруп киргизсе болот да. Бирок мен бир да жолу көргөн жокмун. Алар жыргап сессияга келишет. Сессиялардын ортосунда жана эки эле комиссиябыз бар. Ошол эки комиссияга катышат дагы, комиссиянын курамында катышышат дагы. Анан кийин тиги эми баягы күйөөсүн коркуткандай кылып эле же тиги аялын коркуткандай кылып эле биздин муниципалдык жанагы жетекчилерин эле негизи жок эле, негизи жок эле коркутуп үркүткөндөн башка бир дагы сунуш мен көргөн жокмун. Канчалык деңгээлде ошол бизде ошол депутаттар мисалы эме деген сөздөр айтылат. Коомчулукта ошол өзлөрүнүн кызыкчылыгын, бизнесин коргоо үчүн келет, анан өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштешет депчи. Ушулга канча кошуласызбы? Кошулам. Канчалык деңгээлде түшүнүш? Кошулам. Бул абдан эле чоң деңгээлде чындык. Анткени баягы көбү мына азыркы Бишкек шаарынын кеңешинин курамында кеминде бир 20дан ашык бул куручу компаниянын өкүлдөрү, анан кийин жана ташуучу компаниялар, транспорттук компаниянын өкүлдөрү, анан бир нече тарифти көтөргөндө, анан кийин жанагы ПДП деп Бишкек шаарынын ген планын ары талкуу кылып, бери талкуу кылып, аягында тиги милдетин аткаруучу эч нерсе бир регламентти түшүнбөй аны кайра чакыртты. Бул туура эмес, аны кайра соттош керек. Бул анткени бул деген шаардын өнүгүшүнө чоң салым кошкон абдан чоң жумуш. Ар бирөөбүздүн салык төлөгөндөн ошол салыктын бюджеттин акчасына төлөнгөн абдан чоң жумуш, бир килтеген институт аткарган жумуш. Бул жөн эле тиги бирөөгө жакпай калып анан кийин кайра чакыртып келген, бул чайың муздап калыптыр, кайра ызык чай алып келгендей иш чара эмес. Сонун. Анан азыр статистикага токтолуп кетелик. Бул да жакшы цифраларды Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү чыгарыптыр. Азыр ошол роликти көрүп алып туруп, анан улантып кетсек, эгер режиссер даяр болсо, азыр мага билдирсе. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык биздин өлкөнүн эркектери менен аялдары бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ. Бардык жарандар Конституцияда жана мыйзамдарда каралган тартипте мамлекеттик бийлик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоого жана аларга шайланууга укуктуу. Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында бекитилгендей, эркектер жана аялдар мамлекет башчысын, жогорку мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларын шайлоого катышууга бирдей укуктарга ээ. Шайлоо өткөрүлүп жатканда аялдарга эркектер менен бирдей шайлоого жана мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайланууга адилеттүү жана анык мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылынат. Жаңы эпохадагы мамлекеттин бул нормалары мамлекеттин жана коомдун өсүп өнүгүшүндө аялдардын катышуусун кеңейтүү укугун жана мүмкүнчүлүгүн камсыздоого багытталган мыйзам жана укук баалуулуктарын калыптандырууга багытталган. Биздин тарыхта аял затынан чыккан мамлекеттик ишмерлер КМШ боюнча биринчи аял президент болгон. Ушул жылы Кыргызстандагы аялдар кыймылына 95 жыл болот. Тилекке каршы гендердик теңчилик жаатында мыйзамдык мүмкүнчүлүктөрдүн түзүлгөнүнө карабастан чечим кабыл алуу деңгээлинде аялдардын өкүлчүлүгү жыл сайын азаюуда. Жогорку кеңеш бүтүндөй эгемендүүлүк жылдарынын ичинде ошол бойдон гендердик теңчиликке жетише алган жок. Акыркы 10 жылдын ичинде жогорку кеңештеги аялдардын өкүлчүлүгү 25,6%дан 16,6%га чейин кыскарды. Бүгүнкү күнү Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү аялдар парламентарийлеринин үлүшүнүн эң азы Кыргызстанда 16,6%. Дүйнөдөгү кээ бир өлкөлөрдө аялдар парламентарийлеринин саны 40-44%ды түзөт. Акыркы 10 жылда Кыргызстандын жергиликтүү кеңештеринде аялдардын катышуусу барган сайын азайып, 24%дан 10%га чейин кыскарууда. Шаардык кеңештердеги аялдардын үлүшү болгону 20%ды түзөт. Айылдык кеңештердеги аялдардын үлүшү 9,6%. Өлкөдө аялдар парламентаризмин өнүктүрүү боюнча болуп көрбөгөндөй чаралар колдонулган. Аялдар үчүн 30%дан кем эмес резерв аркылуу айыл кеңештеринин курамында аялдардын минималдык өкүлчүлүгүнүн кепилденген механизми түзүлгөн. Шаардык кеңештин депутатынын мандатын өткөрүп берүү тартиби бекитилген.
Эгер аял кеңештен чыкса, анын ордуна мандат тизме боюнча кезектеги аялга берилет. 22 сентябрда Ысык Көл облусундагы Саруу айылында айылдык кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо болуп өттү. Мыйзамга ылайык 9 аял өттү. Ал депутаттардын жалпы санынан 42%ды түздү. Кыргызстандын аялдары жана эркектери биздин уул кыздарыбыздын татыктуу келечегин камсыздоого катышуу үчүн биздин мыйзамдуу укугубуз бар. Чечимдерди кабыл алууда жана аларды ишке ашырууда аялдар менен эркектер үчүн түзүлгөн реалдуу тең мүмкүнчүлүктөр өлкөнүн тез өсүшүнө жардам беришет. Жана мыйзам үстөмдүгү менен биздин келечек муун үчүн жаран жана адам катары өзүнүн көздөгөнүн толугу менен ишке ашырууга шарт түзүшөт. Бириксек баарына күчүбүз жетет. Бирге биз баарын жасай алабыз. Бирге биз жакшылыкка умтулабыз. Мына ошол роликке дагы бир аз кайрылсак, мисалы ошол жогорку кеңештикин дагы анализдептир. Аялдардын жогорку кеңештеги үлүшү 2010 жылы 25%дан көп экен аялдардын үлүшү. 20 жылга келип эң аз учурга келиптир. 2020 жылда азыркы чакырымда 16,6% аялдар отурат экен. Борбор Азияга салыштырып коюптур. Бу жерде дагы Кыргызстан эң аз. Кыргызстандын мыйзам чыгаруу органында 16% эле аялдар бар экен. Ошол эле мисалы биз аялдардын укугу сакталбайт деп аткан Түркмөнстандын межлисинде 25% аялдар бар экен. Анан жергиликтүү кеңештерге, шаардык кеңештердин жалпылап билдиргени цифрасында жергиликтүү кеңештердин 8722 депутатынын ичинен 933 гана аялдар экен. Шаардык кеңеш менен айылдык кеңешти бөлүп караганда 20% шаардагы депутаттардын 20% аялдар, ал эми айылдык кеңештеги жалпы республиканча кошкондогу 9% аялдар экен. Эми ошол жаңы мыйзам менен өткөндө бир аз алдыга жылуу байкалыптыр. Былтыры Ысык Көл облусундагы Саруу айылындагы айылдык кеңешке мөөнөттөн мурда шайлоо болуп өткөндө, ошол жаңы кабыл алынган мыйзам менен өткөндө ошол 30% квота менен, резерв менен, ошондо 42% аялдар шайланыптыр. Башкача айтканда 9 аял ошол айылдык кеңештин депутаты болуптур. Бул аябандай жакшы көрсөткүч деп башка айылдарда дагы азыр үмүттөнүп турушат. Эксперттер, серепчилер, байкоочулар. Бүгүнкү күндө шаардык кеңеште, Бишкек шаардык кеңештинде канча пайыз аял? Сиз эсиңизде жокпу? Бир 25%. 25%. Орто эсеп менен. Орто эсеп менен 25. Салыштырмалуу прогрессивдүү коом болгондуктан Бишкекте ушундай. Дагы ошол мисалы сиз өткөндө сүйлөшкөндө айттыңыз эле, ошол мисалы кандайдыр бир муктаждыктарды жергиликтүү кеңешке келген депутат ошол өзүнүн аймагында кайсыл жерден шайланса, кайсыл административдик аймакта болсо, ошол аймактагы элдердин бакубатын, жашоосун жеңилдеткенге, кандайдыр бир инфраструктураны оңолгонго деги эле кое туруңуз. Ушул жөнөкөй эле бир суу менен светтин келишине дагы себепкер болгон, элдин үнүн жеткирген болуш керек деген, мен адашпасам ушундай эле максатта келишет депутаттардын. Эми депутат биз элдин өкүлү болуш керек. Элдин өкүлү болгондо, элдин канча көйгөй болсо, ошондо берки жергиликтүү аткаруучу органдар жасаган жумушту депутат биринчи көрсөтүп, анан кийин кайсы себеп менен жаза албай калганды ошону тактап туруп, анан кийин ошол эле биздин жергиликтүү аткаруучу органдарга кандай жардам бериш керек деп сураганын ордуна алар менен биргелешип, бюджеттен башка эч нерсе талкууланбайт. Анан кийин депутаттар болсо өзлөрүнүн көчөлөрүн жасатат, шайлана турган жерлерди, аларды протоколго киргизишет. Ошондо мындайда, эгерде бир депутат кичине тыңыраак болсо, ал ошол өзүнүн көчөсүн жасатат. Экинчи депутатыбыз оозун ачса, ошол көчө жазалбайт. Бул деген туура эмес да, бул система эмес да. Система катары менен жасаш керек. Система менен катары жасаганда ошондо
жалпы жөнүнө тегиз таратылыш керек ресурстар. Анткени бул ресурсту эч ким берген жок, ресурсту өзүбүз ар бирөөбүз таап атабыз, ар бирөөбүз салыкты төлөп атабыз. Ошол салыкты төлөгөндө мындайча карап көргөндө жеке ишкер иштейт, жеке компания иштейт. Ошондо жеке компаниянын ичиндеги бюджеттти туура эмес бөлүп көрсүнчү. Бир заматтын ичинде салыгы деле келет, өзлөрүнүн деле тиги кызматкерлери жумуштарын тыштап туруп басып кетип калат. Жеке ишке компания бузулат. Биз деле эмне үчүн ошондой мамиле жасабайбыз? Мына сиз азыр кайсы жерде турасыз? Бишкек шаарында. Мен мисалы Кудайберген жакта район. Кудайбергенде турасыз, мисалы үчүн. Сиз өзүңүздүн депутатыңызды тааныйсызбы? Жок. Вот тааныбайсыз, туурабы? Кудайбергендеги маселелер кандай деген маселелер бар? Жолу деле талкаланып атат, СТОлордун баары тең ачылып атат. Эс алуу жери жок. Эс алуу жери жок. Анан кийин мектептин ичине чейин кирип кетти жана СТОлор. Бир дагы бала аянтчасы жок. Жолдордун баары талкаланып, Патриция Лумованын кебетесин караңызчы. Канча жолу ушул жактагы тургундар келип, мен баягы иштеп жүргөндө көп көйгөйлөр менен келчү. Анан кийин жанагы биздин комиссиялардан өткөрүп, бюджеттерди өткөрүп атканда депутаттар талап эле отуруп берип коюшат. Тиги алар орун талашат. Менин кишимди коюп бер, менин кишимди коюп бер. Эртеден кечке чейин мэриянын ичинде депутаттардын тууган туушкандарын жумуш менен камсыздоо да. Буларда башка жумуш жок болуп атат да. Ошону деле уялбайбы? Ошону уялып туруп, ошондо сиз мисалы үчүн шайлоочусуз. Шайлоочу болгондо сиздин талабыңызды угуп туруп, сизге канал түзүп бериш керек ар бир депутат. Сизде да канал жок, депутатыңызды тааныбайсыз. Бишкек шаарынын кеңешине кирип көрүңүзчү. Эч кимди киргизбейт, эч ким менен талкуу жүргүзбөйт. Мындай килтеген кадимкидей эле жана ген планынын талкуусуна сиз катыштыңызбы? Жарнак уктуңузбу? Бир да маалымат алган жоксуз. Ошондо эң жабык структура бул азыркы учурда Бишкек шаарынын кеңеши болуп атат. Булар өзүнчө эле баягы тиги Кудайдын жардамчылары болуп калган да. Кудайды деле көрбөйбүз, депутатты деле көрбөйбүз да. Эми булар жанагы каналды түзүп атканда, жанагы Бишкек шаарынын кайсы кварталында жашабасын, центринде болобу, Балконский болобу, Жертамский болобу, ошондо баарыбыздын укугубуз бир болуш керек да, каналы бир болуш керек да. Мисалы үчүн баарыбыз тең тытмалайбыз, скорый албай койду, анан кийин 1 саат келбей койду деп. Эмне болсо эле тиги биздин тез жардам деле басып жатып эле, уйпалатып эле баарыбыз эле чоңбуз. Милицияга ким чоң? Ар бирөөбүз чоңбуз. Депутатка чоң болуп көргүлөчү. Эч кимибиз сүйлөй албайбыз. Эч кимибиз каналды түзгөнгө да мүмкүнчүлүк жок. Анан кийин жанагы регламентти билесиңби деп мен ушул шайлоочуларга айтат элем. Ушул келе жаткан шайлоодо мен талапкер болгондо бир эле суроо сурап койгулачы. Регламентти башынан аягына чейин жаттадыңбы деп. Ошондо жаттаган киши анда өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн туура түшүнүп, ошондой тең шарт, тең укук, ушундай теңдиктин өзүнүн ишке ашкан форматтары бар. Ошолордун баары тең бизге жетишсиздик болуп атат. Ошондо массалык маалымат каражаттардагы ар бирөөсү ушундай бир граждандык билим алуу мүмкүнчүлүктөрдү түзсө, анткени жалаң эле депутаттар эмес, биздин деле ар бирөөбүздүн өзүбүздүн укугубузду коргоп атканда, ар бирөөбүздүн укугубуз бар, ар бирөөбүздүн өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошону ар кимибиз деле, мисалы үчүн интернетти ачып эле бир заматта тиги Юстиция министрлигинин сайтынан тапса болот, бирок аны көбү билбейт. Анын жолун дагы жеңилдетиш керек. Жеңилдетип жана мобилдүү тиркемелерди кичине көбөйтсө, бул абдан деле көп акча эмес. Жана цифровизациянын дагы бир тарабы бар да. Көп тараптуу, чоң тараптуу нерсени дагы бир тарабы. Кадимкидей эле смартфонду мына чукулап атып WhatsApp'ты үйрөндүк. Чукулап атып бири-бирибизди майрам менен куттуктоолорду жөнөтөбүз. Ошону эле үйрөнүп атабыз да. Эми андан ошол эле WhatsApp'ты кадимкидей эле жанагы мыйзамдын беренелерин кичине элге түшүнүктүү сөздөр менен жазып, бу дагы бир чоң агитация, чоң пропаганда болуш керек. Мыйзамдын жолуна түшүп, биз болсо укук өлкө болуп атканда, демократиялык өлкө болуп атканда, ошо демократиянын инструменттери бул мыйзам. Демократиянын инструменттери бул кеңештердин токтомдору. Анткени мындай карап көрсө,
биздин Бишкек шаарында жалаң эле теплосеть жылуу менен камсыздоо кылбайт. Депутаттар да катышыш керек. Бир депутат катышканын көрдүңүзбү? Түтүк жарылганда бир депутат келгенди көрдүңүзбү? Мына бул эле студиянын жанында азыр муздак суу жок экен. Айылга окшоп эки жеңе эжеке суу көтөрүп келатат. Эмне көтөрүп келатасыңар десем, тиги Бишкек суу каналы келбей койду. Келбей коюптур, тиги түтүгүңөрдү өзүңөр ачып алгыла деп. Мен бул эфирден чыгып алып туруп, көрөсүңөр ушу Бишкек суу каналына барып туруп, такалап туруп жердеги сууну ачтырып берем. Мындай туура эмес да. Өзлөрүнүн укуктарын көп билбейт. Билбейт. Анан эми кайрадан да биздин кыз келиндерге келсек, шаардык кеңешке депутаттыкка баруу жол жоболору менен айылдык кеңештерге баруу жол жоболору окшош элеби? Окшош эле, бардыгы эле окшош эле. Канчалык азыр кыйын жерлер жана оңой жерлер? Мисалы бизде биринчи жолу көрүп аткан адамга же болбосо биринчи жолу ошол айылда отурган азыр кыз келиндер ушул эфирден улам мен да барсамбы деген ой туулса, эмне керек, эмне кажет болот депутат болушка аларга? Жогорку билим кереги жок, Жогорку билим кереги жок, бирок мисалы үчүн ошол кандай бир жогорку кандай билим болсо, ошол билимдин пайдаланыш керек. Пайдаланып туруп, аны деген нотариустан өткөзүп, сөзсүз документ, бир документ керек. Анан кийин соттолгон жок деген справка керек. Анан кийин кайсы жерде катталсаңыз, ошол каттоо кызматынан дагы бир справка керек. Эгерде бир жумушта болсоңуз, ошол жумуштан ушул жерде иштейт деген справка керек. Анан кийин автобиографиясын жазат, бүттү, башка жок. Азыркы учурда бар. Күрөө бар. Жок. Акча салыш керек. Акча бул болсо эми партиялык партиядалык тизме болуп атпайбы? Анан кийин ал анча деле көп эмес, аз эле акчалар төлөнөт. Анан ошондо биз шайлоонун биринчи маанисине кайрадан келсек жакшы болот эле да. Мисалы үчүн мен депутат болуп барып, мына мисалы үчүн ушул Шоокум көчөсүндө эмне үчүн канализация жок, эмне үчүн мисалы үчүн жарык жок. Анан кийин биздин жана көп балалуу үй бүлөлөргө кандай документти бүтүрүп, кандай пособие алып, мен балдарым мектепке могул жерге киреби, кирбейби деп, ошондо кандай турмуштун ичиндеги кандай көйгөй болсо, ошонун баарын көтөрсө болот. Биринчиден ушул бир топ маселелер менен кайрылуучудан мурунчу, андан кийин ошолорду кайрылууларды кичине анализдеп көрсөм, кеминде бир 40% ушул көбү биздин эле өзүбүздүн айымдар, аялдар мага кайрылат. Кайсы документти топтош керек, пособияны кантип алыш керек, сүйүнчү акчасын кантип алыш керек. Анан кийин бир кызыктуу тенденция болду, анализдеп көрсөм, тиги ажырашканга кандай документтерди топтош керек депчи. Бул деле бир процесс да. Ошол процессти да туура алып барыш керек да. Ошол туура алып барганда, ошол дагы жанагы эле айтып кеткендей граждандык билимдин дагы бир түрү болуп атат, дагы бир тарабы болуп атат да. Ошол мыйзамда жазылып турат да, мисалы үчүн мындай учурларда мындай пособие болот, мындай учурларда мындай документтер толтурула депчи. Ошол документтердин үлгүсүн илип үйлөргө таратып, роликтерге жазып, анан кийин жана WhatsApp деп айтып атпаймынбы? WhatsApp менен деле мисалы үчүн тиркеме менен деле мындай элге жеңилдик түшсө болот да. Ошо менен эч ким алек болбойт атпайбы? Ошон үчүн биздин аймактардагы менин эжекелериме, сиңдилеримне баарына тең кайрылат элем. Сиздер баарыңардан кыйынсыңар, баарыңардын колуңардан келет, анткени баарыңар тең билим алганга, үй бүлө курганга, балдарды тарбия бергенге, сулуулукту жаратканга, үй бүлөлүк кутту жаратканга баарыңардын тең күчүңөр келет. Эмне үчүн өзүбүздүн укугубузду жактаганга биздин ошол жерде тыпыйып баягы тиги бата кылып туруп коноктон кетип калгандай мамиле жасайбыз. Бул туура эмес мамиле. Анткени үй бүлөнүн ичинде да ошондой болот да. Мисалы үчүн бир чоң оокат алаарда, конокко бараарда, бала тарбиялаганда кеңешип, үй бүлөнүн ичинде тең кеңешүү болот. Быйыл болсо бул батынкени оңдойлук, эмдиги жылы болсо тиги арпа айдайлык, мисалы үчүн тиги кой алалык, эчки алалык, жылкы алалык деп биз болсо акылдашып оокат кылабыз. Ошондой эле оокаттын ошол моделин кадимкидей эле көчөгө отурулуш керек, айылга отурулуш керек, шаарга отурулуш керек. Анан кийин шашпай отуруп алып туруп биргеликте ошончо кандай маселе болсо калып калбасын деп жанагы демек элдердин активдүүлүгү да керек экен да. Сөзсүз керек. Биринчиден
Менин үйүмдө суу болсо болду. Жок. Менде наным болсо болду деп эле көчөдө. Туура эмес. Бул туура эмес мамиле. Өзүбүздүн турмушубузду, өзүбүздүн тагдырыбызды колубузга алып, белибизди бууп туруп күрөшмөйүнчө ошо ойдон кала берет. Жакшы суроо жана бербедиңизби? Бул депутатыңыз таанисизби деп. Элдер эгер сиздер да көрүп атсаңыздар, ошол жөнүндө дагы айтып чыксаңыздар болот. Анан акыркы жыйынтыктасак, кандай мүмкүнчүлүктөр бар дагы айымдарда, кыз келиндерде? Ушул жергиликтүү кеңешке барууга. Мүмкүнчүлүктөр бар тең эле тең. Анткени мыйзам боюнча жанагы мисалы үчүн 30%-ты биз дагы туура эмес азыр сунуштап атабыз. Бир эле жыныс 70%-дан ашпасын деген сөз. Ошондо 70% айым, 30% эркек болуш керек. Менин ошол тилегим ошондой. Биздин ошол эжекелериме, сиңдилериме кайрылуу. 30%га көнбөңүздөр дегенде. 70%га көбөйтөлүк. Үй бүлөнүн, коомдун, Кыргызстандын куту бул аял зат. Ошол кутту көбөйтүш үчүн 30%-ты эркектерге берелик, 70%-ты биз алалык, кыздар алалык. Айтканыңыз келсин. Бирок 50%га жетсек да бул чоң болот. Бул жанакы цифрлардан кийинчи чоң кадам болот. Анда чоң рахмат. Жана Гүлэжа айтып кеткендей, сиз дагы өзүңүздүн жергиликтүү кеңештеги депутатыңызды, буга чейинки депутатыңызды таанып билиңиз. Эгер шайлоо боло турган жерлерде, эгер кыз келиндер коюп аткан болсо, алардын мүмкүнчүлүктөрүн колдоо бергенге чакырат элек бардык көрөрмандарды жана ушул каналдын эмелерин, жазылуучуларын. Гүл айым, сизге дагы ийгилик каалайбыз. Шайлоо ийгиликтүү өтсүн сиз үчүн. Анда ошол элдин эсине салып кетсем, биздин студияда коомдук ишмер, жарандык активист жана мэрияда мурда иштеген Гүлия Алмамбетова болду. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалаймын. Эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Рахмат. Бүтүлүп бүткөндө.